Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de El-İsra surəsinin 32. ayatında "Wala taqrabu zina" zinaga oynoştukka jakındabagıla dedi hurmatly bir tuğanım. Demek janagıday telefondan süйлöşkön nikesi jok adamlar menen, oşolor menen çay içkeni bargan, jön ele biz dostpuz dep, dost bolbойт erkek bilen ayol eç ubakta. Dostpuz dep, ana uşintip kattaşıp süylöşüp, ayaşım dep, anday dep, mınday dep taptagır tuura emes bolot da mına jakında bir çoң ele kızmattagı adamdын үйлөрүнө камера коюшкан экен, бул кандай коррупция кылат деп. Ошону карап олтурса, көрсө жанагы киши мас болуп келет дагы, аны шопурап келип жаткызып коюп туруп, анан наркы бөлмөгө кирип, ошол өзүнүн жанагы шефинин аялы менен зына иш кылгандыгы да камерага түшүп калып, азыр ызычы болуп аткан убагы. Анткени урматтуу бир туугандар, өтө этият болуш керек. Бул менин иним болот, же мындай болот, же айдоочубуз болот, же жардамчыбыз болот, же бизге көңүлү жакын, үй бүлөнүн досу деген сөз менен зына болуп кеткен иштер бар. Өткөндөгү хадисте алгандай, жанагы кайын журтта кайнага менен кайны, бул өлүм деген хадис албадык. Анткени кээ бирлер бул кайным деп коюп, анан бул кайнагам деп коюп тууган киши болуп, бирок ичинде зына болгон учурлар өтө эле көп урматтуу бир туугандар. Демек, шариаттын өкүмдөрүн толук сактаганга аракет кылгандыгыбыз мына ушул нерсе урматтуу бир туугандар биздин бактылуу болушубузга алып келе турган иштердин бири. Демек, зынага чейинки жолдордун бардыгын тосуш керек урматтуу бир туугандар. Андан ошондой эле мына үйлөрдө конок күткөндө, достору менен келгенде эркектер бөлөк, аялдар бөлөк олтуруш керек. Кээде эркек аралаш болуп, анан бири-бирине тийишип, анан бири менен бири бийлеп, ошол жерден көз кысып, жакын болуп калып, анан кийин ушундай эле эмес, намаз окугандардан да ушинтип үй бүлөлүк катташ болуп олтуруп, жанагы досунун аялы менен зына кылгандарды канчасынын маселесин өзүм ушул жерден көрдүм. Сакалы бар, даватка чыгып турат. Бирок шайтан аралагандыгы үчүн ушундай болуп калды урматтуу бир тууганым. Даватка кеткенде келип жардам берем деп келип, алап сурап олтуруп, анан зына кылып кеткендердин бир канча мисалын тирүү эле өз көзүм менен көрдүм мен. Анткени менин ошол ишим ошондо адамдар келип сураганда ошондой абалдарды көп эле көрүп жүрөм. Демек, садаган кетейин шарият, айланып кетейин шарият. Динибиздеги ар бир өкүм урматтуу бир тууганым биздин бактылуу болуубузду камсыз кыла турган өкүмдөрдүн катарына кошулат. Мадина Мунаввара шаарында Шейх Шинкити деген бар, Мухаммад Мухтар Шинкити. Ошол бизге сабакка келет. Gelip Makka'da sabak берет, ошондо сабак алабыз, анан Маккага жатып алып эртеси кетет Мадинага. Адан Жиддага келип сабак берет, бирок сабактан кийин сразу кетип калат Мадинага. Анан сурадык да, эмнеге Маккага келген жатып кетесиз? Мадинага, Жиддага жатпай кетесиз? Жидда шаарында мусулман эместер дагы жашайт, башкалар бар, жерде посольстволор бар, ар кандай адам бар да. Анан ошолорго бир балия түшкөндө мага дагы түшүп калбасын деп мен чочулайм. Деп анан сразу чыгып кетет экен да. Анан эми ойнош күтүп аткан болсо, ойнош жакшы эмес бул. Сен ойнош күтүп атасың, балким сенин аялың эмес, келечекте кыздарыңа башка бир ойнош кылышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан бирөө келип сурады дейт. О Аллахтын элчиси, мага диндин бардыгы жагат деди. Намаз окуган, таарат алган, таарат алсаң деген дин соолук таза болот экен, намаз окусаң физиоретка болот экен, бардыгы жагат мага дейт. Бир гана нерсе жакпайт. Ушул бейнике кыздарга барба деген мага жакпай калды дейт. Мен өзүм келишимди жегитмейм, фигурам бар, башкам бар. Кыздар өздөрү тийишет. Мен бардыгын кылайын, намаз окуйын, орзо туттайын, бирок ушу кыздарга бара берейин деп урса сураганы келдим дептир. Ойнош күтө бер. Анан пайгамбар айттыр. Ушундай. Сен апаң барбы? Апаң бар. Тайжең барбы? Бар. Эжең барбы? Бар. Кызың барбы? Бар. Ошолорго башка бири ойнош кылса ошо ыраазысыңбы сен? Ошо кантип деп чочуп кетиптир. Элестетип көр, апаң айылда бейс айт, 75ке чыгып калган апаң, барсаң Токойдон 80деги агышка кармалып ойнош кылып атыңыз кандай болот? Астагфирулла. Жок, ошондой ал, диги ошондой дептир. Сен балаң үйлөндүбү? Үйлөнгөн келиниң барбы? Балаң канчада? Балам 22-де, келиниң канчада? 18-де, 19-20-да. Балам слесарь болуп иштейт. Кызың, келин каякта? Келин бала бакчада иштейт. Бала мектепте иштейт. Барса директор иш кылып койсо кандай болот? Ойнош кылып койсо. Астагфирулла. Мына ошондой. Сен бирөөгө зына кыла турган болсоң, сенин үй бүлөңдө аялдарга сөзсүз түрдө кайтып келет. Эгер сен үйлөнбөй кое турган болсоңчу, ошол зынакор адам келип, сенин дубалыңа заара кылып кетет. Ансыз кутулбайсың. Сен билгиниң, тооба кылып калгының. Эгерде ойноштук кылып аткан болсоң, урматтуу бир тууганым, сага ойноштук кылынат сөзсүз түрдө. Эгер сен эч кандай аялзат болбойт деп үйлөнбөйм деп койсоң, ошол зынакор адам келип туруп, сенин дубалыңдын түбүнө заара кылып кетет.
Мындан качып кутула албайсың. Эми өзүң билесиң калганын.